Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен телетест көрсөтүүсү. Биз бүгүн ар дайымкыдан өзгөчө көрсөтүү тарталы дедик. Анткени биз эмгектенген ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясына быйыл 55 жаш толуп отурат. Жана ошондой эле 8 декабрь бүткүл Кыргызстан боюнча телерадио кызматкерлеринин күнү. Дал ушул күндүн урматына биз бүгүн ЛТРде эмгектенген кызматкерлерден тесттик сурамжылоо алмакчыбыз. Эгер сизге да кызык болсо, анда биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жаныш мырза, кайсы жактан келдиңиз? Съемкадан келдиңиз, интервью алып. Кайсы съемканы тарттыңыз? Ошо мен кесип деген. Передачаны. Өзүңүз билесиз, телетест көрсөтүүсү буга чейин тартып келген болсоңуз, эми тартыласыз. Суроо берейин, жооп берүүгө даярсызбы? Даярбыз. Орок оро албаган. Орок тамдайт. Эмнеге? Анткени бул мисалы ороктон көз каранды эмес, адам өзүнүн көз каранды деген маанинде айтылган макал. Да бир ирет жоопту айтыңызчы. Орок оро албаган, орок тамдайт. Тамдайтпы, тандайтпы? Тандайт. Тандайт, ошондой болсо да телегөрүүчүлөргө маалымат болуш үчүн мен 4 вариантты окуйм. Мүмкүн туура эмес айткандырсыз, Жаныш мырза. Адаштырайынбы адаттагыдай? Сизди билем, ар дайым адаштырып келесиз, бирок менин жообум туура деп эсептейм. Эсептейсиз, азаматсыз анда. А варианты орок тандайт, Б варианты Facebook'та отурат. В варианты акыл үйрөтөт, Г варианты алыс качат. А варианты орок тандайт. Алыс качпайбы? Жок. Качтыңыз беле? Качканмын эми. Ал эми келиңиз ушул эле макалды биз өзүбүздүн бир кесипке жакындаштырып көрөлүчү. Жакшы видео тарта албаган Камера тандайт. Же фон тандайт десек болот ошо. Азаматсыз демек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берген суроого Жаныш мырза, биздин эң чыгармачыл таланттуу операторубуз туура жооп берди. Албетте, биз өзүңүздөр байкагандай, өнөктөшүбүз Семете кинотеатрынан бул чакыруу билетин ыйгарабыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай өзүнүн ушул имараттын ичине 55 жылдык тарыхты камтыган ЛТРдин кызматкерлерине биз өзүбүз түзгөн тесттик сурамжылоолорду берүүнү дагы эле улантабыз. Ал эми сиздер болсо бизден алыстабаңыздар. Кесиптешим Данияр Токторов агай, телеоператор, көп жылдан бери оператордук кызматты аркалап келет. Канча жыл болду? 23 жыл болду, буюрса быйыл. Демек, ЛТРдин 55 жылдык тарыхына жакындашып эле барат экенбиз. Буюрса. Азыр биз түзгөн тесттен бат эле өтүп кетем деп ойлоп атасызбы? Билбейм, эми өзүбүз тартып жүрөбүз. Сиздин сурооңуз дагы өтө оор эле. Ошо коркуп атам, азыр кандай тест эмне суроо берет экен депчи. Бул тасмалардын кайсынысы кызыктуу комедиялык фильм дейт? 4 вариант окуйм. А варианты Делбирим, Б варианты До плюс Фа, Б варианты Бажарики, Г варианты Дарагыры. Бажарики болуш керек го. Көргөнсүзбү? Көргөм. ЛТР сиз үчүн? ЛТР мен үчүн бардыгы. А камера? Жумуш жашоо, камера тарттым. Бул эми биз баягы кичинекейибизден мен жеке өзүм кичинекей мен ушул камера менен чоңойгом да. Жумушка канчада келесиз? Жумушка менде билесизби, бизде билим каналында түз эфирлер бар. 1, 3, 5 күндөрү. Ошол күндөрү 7де келем, 7:30 келип калабыз. 2, 3, 4 алган күндөрү 8:30 келип калабыз. Азаматсыз демек, өзүңүз сүйгөн жумушуңуздун фанаты экенсиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр эле берген суроонун жообуна кайрыла турган болсок, албетте бул кызыктуу комедиялык фильм Бажарики деп аталат. Сиздин ушул суроонун жообун туура таап бергендигиңиз үчүн өнөктөшүбүз Семете кинотеатрынан 2 адамга чакыруу билетин ыйгарабыз. Бул билет сиздики. Урматтуу телекөрүүчүм, өзүңүздөр билгендей, мынакей тележаатында эмгектенген кызматкерлердин баары таланттуу, баары эч кандай сүрдөбөйт. Суроо берем, сиз жооп берүүгө даярсызбы? Ооба. Телетест көрсөтүүсүн тартып келгенсиз буга чейин? Ооба, 1-2 жолу тарткам. Сүрдөп атасызбы? Эми кичине толкундоо болуп атат бирокчу. Суроодон өтө алам, тесттен мыкты жоопту тандай алам деп ойлоп атасызбы?
Билбейм, сурооңузга карайбыз да. Анда суроо берер эне даярсыз. Даяр. Марф мырза. Угуп турасыз. Эң алгачкы кыргыз мультфильми кайсы? Варианты барбы? А варианты керемет көч, Б варианты күч бирдикте, В варианты сандардын чатагы, Г варианты түлкү менен тоок. В вариант. Кайсы? Сандардын чатагы. Көргөнсүзбү бул мультфильмди? Кичине эле көргөм, толук мындай баштан аяк көргөн эмесмин. Эмне жөнүндө? Негизи эле мультфильм көрөсүзбү? Мультфильм азыр көрбөйм. Мен толук азыр. Бала чагыңызда жакшы көргөн мультфильмиңиз? Бала чакта Том и Жери. Тагыраагы кайсы эпизод? Эпизодун билбейт экенмин, ошол мурда биз Том и Жерини эле көрчү элек да. Азыр оператор болуп эмгектенип жатасыз да. Азыр сизди Том и Жерини тартчы десе кандай кылып тартат элеңиз? Тартыш бирок өтө татаал. Бардык нерсени тартыш мындай оңой нерсе эмес. Бардык нерсенин өзүнчө кыйынчылыгы бар да. Бирок сандардын чатагын көрбөй койгонсуз. Жок, көргөн эмесмин. Кыргызча мультфильм көрөсүзбү негизи? Негизи мультфильм көрбөйм азыркы учурдачы. Мен толук көрсөм азыр клип ошондой кичине чет өлкөнүн кинолорун, роликтерин көрөм. Анда эмесе кыскача 3 суроо берем. Сиз түшүңүздө да камера тартасызбы? Жок, 1-2 жолу болгон. Бир эки жолу тарткам түшүмдөчү, алаксырап. Тарттыңыз? Билбейм, жакшы эле тарткам. Мен оюмда, түшүмдө. Ошо камерада тартып жатып, съемка кылып жатып, адашканда эмне деген сөздү колдоносуз? Башынан деп кичине катуураак сөз колдонуп коем. Бирокчу Сурообузга туура жооп бердиңиз. Албетте Сандардын чатагы деген мультфильмди мындан кийин азыр мүмкүнчүлүк кенен YouTube'дан издеп көрөсүз деген ишеничтемин дагы. Биздин өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан бул чакыруу баракчасын сизге кайрабыз. Учурда жүрүп жаткан кыргыз тасмаларын көрүп келсеңиз болот. Рахмат сиздерге. Байрамыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Азыр биз Куттуу ЛТРдин чоң студиясына кирели деп турабыз. Албетте бул студиядан убагында нечендеген биздин таланттуу залкар инсандарыбыз өзүнүн интервьюларын берип, өнөрлөрүн тартуулап келген. Азыр студиянын ичинде эмне жумуш болуп жатат экен, сиздер менен чогуу көрөбүз дагы. Студиянын ичинде жумуш кылып жаткан кесиптештерибизге дагы суроону узатабыз. Бул студия бир келгенде сүрдүү болгону менен бул жерде бирок күнүгө бизде той сыяктуу, майрам сыяктуу эфирлер чагылдырып турат. Азыр бул жерде кесиптешибиз Элиор мырза жумуш учурунда экен. Саламатсызбы, Элиор мырза? Саламатчылык, келиңиздер. Эмне даярдык? Эртеңки Кутман-таң көрсөтүүсүнө камераларды коюп, даярдык көрүп турабыз. Демек, бизде урматтуу телегөрүүчүлөр, мындай болгон чоң камералар алгач түз эфир алдын даярдалып коюлду. Ооба, ушундай. Түз эфир деген убакытты күтпөйт да. Түз эфир өзү менен айтып турат, түз эфир деп. Ошого алдын ала даярдыкты көрүп коебуз. Эртең кыйналбай, шашпай эле тартканга. Азыр биз эмне максатта келдик билесизби? Постоянно эле телетест көрсөтүүсүн өзүбүз тартып жүрүп, суроо берген келдиңиз да. Демек, тесттен өтүүгө даярсызбы? Аракет кылабыз, даярмын. Буга чейин жумуш учурунда тесттен өттүңүз беле? Ар кандай жумуш учурунда тесттерден өткөнбүз, бирок сиз тестиңизден өтө элекпиз. Телетесттен өтө элексиз, сүрдүү экен. Ушундай окшойт. Сырдан отам азыраак. Анда суроо берейин, батыраак сүрдөнтпөй сизде. Угуп турасыз. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына тартылган фильмди атаңыз. Демек, Чыңгыз Айтматовду тааныйсыз? Албетте. Ким болгон? Жазуучу. Келиңиз, анда мен азыр сизге 4 вариант окуйм. А варианты Апамдын махабаты деген фильм дейт. Б варианты Делбирим. В варианты Мен сүйгөн карагат. Г варианты Биздин айыл. Делбирим болуш керек. Болуш керекпи ошондойбу? Ошондой. Бул Делбиримди биз кино тасмасына тарткылап аткан учурун көргөм. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз азыр ушул оператор Элиор мырзанын жанында турабыз. Сиздерге да кызык болсо керек. Ушунча жыл иштеп, мага да кызык. Бул чоң камеранын салмагы канча чыгат? 7,5 килограмм чыгат. Батарейкасы менен. Бат эле ордунан көтөрүп жылдырып койгуласызбы? Кантип жылат? Баарына эле кызык болуш керек. Бул бат эле ордунан көтөрүп жылдырыш кыйын болсо керек, бирок штативи да 6 килограмм чыкса керек. Биз көтөрүп үйрөнүп калганбыз.
студиялардан уяктан буякка ташып жүрүү эле бизге оңой эле. Келиңиздер, анда биз азыр Элиор мырзага берген сурообуздун жообун чыгаралы. Албетте Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына тартылган фильм бул Делберим. Эмне жөнүндө? Сүйүү жөнүндө, махабат жөнүндө. Азаматсыз, сиз бизден сурообуздун жообун туура таптыңыз. Телеоператор катары албетте бул тасмага кызыгып да жүргөн экенсиз. Туура тапкандыгыңыз үчүн өнөктөшүбүз Семеттей кинотеатрынан чакыруу билетин карабыз. Бул билетти алып майрамда барып көрүп келесиз майрамыңыз менен. Рахмат, силерде майрамыңар менен. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көргөндөй дал ушундай камералар аркылуу студиядагы болуп жаткан нерселер биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө чагылдырып келет. Ал эми бул жерде турган камера ушул биздин 55 жылдык тарыхы бар ЛТР телеканалынын алгачкы камерасы. Ал эми булар алгачкы тетиктери болгон. Булар биздин музейде сакталып турат. Ал эми ушул тетиктерди бүгүн биздин кесиптик майрамга карата алып чыгып, моминтеп столдун үстүнө коюп, стулдарды коюп, баарын даярдап жаткан бул жерде да бир чыгармачыл топ бар. Ал биздин мындайча айтканда сүрөтчү, художник байкебиз. Саламатсызбы? Бүгүн эмне жумуш жасап жатасыз? Бүгүн ушу биздин телевиденияга тиешелүү тетиктерибиз жана аппараттарыбыз, камера, телевизор деген ушундай сыяктуу биздин экспонаттарыбыз бар. Илгерки мындан бир көп жыл мурун колдонуп жүргөн, эми азыр тилекке каршы колдонулбай башка жаңы технологияга өтүп кетип атабыз. Эми булар бизге экспонат болуп сакталып калган. Ушуларды бүгүн коюп өзүбүздүн теле көрүүчүлөргө тарыхый нерсе катары көрсөтүп бергенге бир аракет кылабыз да. Биз азыр тест берип, сиздин жумуш учуруңуздан бир аз чагылдыруу менен белек да берип кетели деп сизге келдик. Келиңиз, мен сизге макал берейин. Макалдын түшүп калган бөлүгүн улап айтып бере аласызбы? Ооба, майыл аракет кылайын. Анда угуп турасыз. Ар бир жылкы жорго эмес, ар бир куш эмне эмес? Ар бир жылкы. 4 вариант айтайынбы? А варианты. А варианты ар бир куш кулал эмес, эркин эмес, канаттуу эмес, бүркүт эмес. Макал уктуңуз беле, Бердигул байке ушундай? Ооба. Эсимде жок азыр. Бердигул ага, келиңиз. Ар бир куш эмне болбошу мүмкүн? Ар бир куш кулал эмес, Кулал эмес, Демек, сизге дагы бул макалды бурмалап өтсөк болот. Ар бир адам өзүнчө өнөрлүү болушу мүмкүн, бирок ЛТРдин сүрөтчүсү же башкача айтканда художник эмес десек болот, Ооба. Эң башкы көңүл бурганыңыз студияда эмне? Эң башкы көңүл бурганым бул жерде ушу декорация менен иштейм кечкече. Болгону ошо декорациялардын ар биринин өзүнүн орду, Кооздугу, ооба. Өзүнүн ушу кыскасы компоновкасы да. Болгону ошо жакшы компоновка болгон болсо, отурган конокторубузга дагы, башкага дагы ыңгайлуу. Демек, урматтуу телегөрүүчүлөр, жаркыраган жарык студиялардын жасалганышы бир гана бул Бердигул аганын колунан чыгат. Биз азыр берген суроого Бердигул ага ар бир жылкы жорго эмес, ал эми ар бир куш кулал эмес деп туура жооп берди. Сизге бул биздин өнөктөшүбүз Аян окуу борборунан онлайн окууга мүмкүнчүлүк алдыңыз. Бул сертификат сиздики, белек сертификаты. Ушул онлайн окууну буюрса кыздарыңызга бересизби, уулдарыңызга бересизби? Айтор, өзүңүзгө дагы керектүү онлайн курстар бар, окуп үйрөнө аласыз деген ишеничте майрамдык белек катары сизге карабыз. Рахмат, силерге дагы чоң рахмат. Өзүнө 55 жылдык дегеле жарым кылымдан ашуун тарыхты камтыган биз азыр ЛТРдин эң жүрөгү десек болот. Эфирге чагылдыруу бөлүмүндө турабыз. Бул жерде бүтүндөй даяр болгон продукциялар жана ошондой эле түз эфирлер мындай көптөгөн техниканын жардамы аркылуу чагылдырат. Албетте дал ошол техниканы бир гана биздин эфирдик режиссер башкарат. Келиңиздер, андай эфирдик режиссерду акырын абайлап этияттык менен сизге тартабыз. Саламатсызбы, Айбек мырза? Саламатсыздарбы? Жумушуңузга тоскоол болбодукпу? Жок, болбодуңуздар.
Биз эмне максатта келдик билесиз да? Билем. Кандайча? Телетест деп. Телетесттен өтөмүн же ушул көрсөтүүгө катышып калам деп ойлодуңуз беле? Ойлободум эле. Телевизор качан пайда болгон? Башкачараак айтканда сыналгы. Билбейт экенмин аны. Маалыматыңыз барбы жокпу? Жок вообще. Ушунча телевизорду карап отурасыз, Айбек мырза, карасаңыз, бул жерде эсептелби? 10го жакын. Айталы бул мониторлор менен ондон да ашык. Ушунча телевизорду эфирдик режиссер катары карап отуруп, бир ушул качан пайда болду экен деген ойлор келди беле буга чейин? Hiç ойлойт элем эми, hiç мындай ойлобоптум да. Мындай кокустан суроо берип калат деп hiç ойлобоп. Азаматсыз, анда мен сизге 4 вариант окуйм. А варианты. Угуп турасызбы? 20-кылымда пайда болгон. Б варианты 19-кылымда. В варианты 18-кылымда. Г варианты 17-кылымда. Менимче 19-кылымда болсо керек. Азыр кайсы программага даярдык көрүп жатасыздар же кайсы программа кетет? Азыр биз Ден соолук деген программага даярданабыз азыр. Азыр түз эфир башталат азыр бир 10 мүнөттөн кийин. Түз эфир менен жөнөкөй эфирдин айырмачылыгы сиз үчүн эмне? Түз эфирде айырмачылыгы эки башка. Башка программаларда даяр программа болот. Анан түз эфирде коноктор менен иштейсиң. Суроонун жообун чыгара эле, сизге да кызыкпы? Кызык. Телевизор бул 19-кылымда пайда болгон, албетте туура айтканыңыз. Сиздин туура айткандыгыңыз үчүн биз азыр сизге бул белекти ыйгарабыз. Бул белек сиздики. Лидер Азия окуу борборуна барып, өзүңүз каалаган курсту тандап, 1,5 миң сомго арзандатуу менен окуп аласыз. Демек, сиз окубасаңыз, балдарыңызга пайдасы тиет деген чечтем. Чоң рахмат сиздерге. Ишиңизге ийгилик, майрамыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Мына ушундай урматтуу замандаштар, бул жерде ар бир болуп жаткан кыймыл сиздердин мыкты көрсөтүүлөрүңүздөрдү көргөнгө өбүлгө түзөт. Бул жердегилердин айрым учурда баарлашууга дагы убактысы жок, анткени бул секунд, минуталар дал ушул адамдардан көз каранды. Эмне жумуш менен элек болуп атасыз? Азырбы эфирге кете турган мультикти көрүп жатам. Демек, тагыраак айтканда, бул жерде эмне жумуш аткарылат? Тагыраак айтканда бул жерде эки иш процесси жүрөт. Биринчи эфирге кете турган көрсөтүүлөрдү көрүү, кыскасы ушу бир күндүк иштин баардыгы ушул жерде көзөмөлдөнөт. Эртең мененки саат, эртең менен эфир саат 7-ден башталса, кечки 1-ге чейинки бүткөн убакыттын баардыгы ушул жерде контролдо турат. Мынакей урматтуу замандаштар, мына ушул сиздер көрүп жаткан телетест көрсөтүүсү дагы эфирге чейин атайын техникалык көзөмөлдөн өтүп, анан эфирге кетип жаткан учурунда дагы анын эч кандай жеринде тагыраагы видеосунда, үнүндө, жазууларында катасы жокпу, дал ушул жерден өтөт. Айбарчын же, биз бүгүн сизге эмнеге келдик билесиз? Мени көргөндө баары эле микрофонуңду алып коркута бересиң дейт. Биз бүгүн сизди коркутпай эле тесттен өткөрөлү деп келдик. Жооп берүүгө даярсызбы? Даярмын, рахмат. Келиңиз, анда мен сизге макал берем, сиз түшүп калган бөлүгүн улап беришиңиз керек. Далили жок сөз, экинчи бөлүгүн улаңыз. Далили жок сөз. Далили жок сөз. Так. Келиңиз, мен сизге 4 вариант окуйм. А варианты фейк жазган пост. Б варианты чала күйгөн чычала. В варианты тузу жок тамак. Г варианты татымы жок туз. Ана чала күйгөн чычала. Сиз бул макалдын экинчи бөлүгүн туура уладыңыз, бирок сизге да бир суроо. Бул макал сизге жөн жеринен берилген жок. Далили жок сөз, бул чала күйгөн чычала деп атасыз. Сиз эфирдеги катачылыктардын баарын бир күн кечке көзөмөлдөйбүз деп жатасыз го. Эгер ката кетсе кантип далилдейсиз? Биз мындай да. Бул тактала турган иш да, далилдей турган иш. Себеби бир эле адамдын иши бул жерде көрсөтүлбөйт да. Факт менен айта албасаң, мындай
утулуп калган мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошол үчүн ошо минутаны жазып, тактык менен барып туруп ошо көрсөтүүдө кайсы минутта, кайсы секундда кеткенин айткан үчүн бизде далил бар да. Демек, далил сиздер үчүн эң башкы орунда. Эң ролдо турат да. Азаматсыз. Биз ошол далили жок сөз, бул чала күйгөн чала деген макалды туура улап бергендигиңиз үчүн өзүңүз билесиз, биз ар дайым белек берип жүрөбүз. Өнөктөшүбүз Лидер Азия окуу борборунан сизге бул белек сертификатын ыйгырабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? 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 Эфир жүрүп жатабы? Азыр музыкалык тыныгуу. Буюрса саналуу мүнөттөрдөн кийин эфир башталат. Анда биз үчүн да эң сонун мүнөт экен. Келиңиз, урматтуу телекөрүүчүлөр, музыкалык тыныгуу учурунда биз тесттик сурамжылоо алууга жетишет экенбиз. Бул орундукчу жылдырайлы, жылдырайлы. Алгач жалпы телекөрүүчүлөр менен тааныша алатыңыз ким? Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Менин аты жөнүм Нурасан Бактыбеков, ЛФМ радиосунун алып баруучусу. Азаматсыз. Демек, ЛФМде иштегениңизге канча жыл болуп отурат? Буйрулса, мынау май айы келсе, толук 2 жыл болот. Демек, 2 жылда эмнени өздөштүрө алдыңыз? 2 жылда эң негизи ушу сүйлөгөндү, ошону менен биргеликте угармандар менен иштешкенди, жакшы бир угармандар менен биргеликте жакшы бир сонун болгон бир атмосфераны жаратканды үйрөндүк. Үн жазууларын жыйноо, иштеп чыгуу, сактоо кандай термин менен аталат? Фонетика болот го дейм. Фонетикабы? Фонетика. Келиңиз, сиз баары бир вариант сурайсыз. Жазууларын жыйноо. Мен сизге вариант окуйм. А варианты дикция, Б варианты фонотека, В варианты акустика, Г варианты артикуляция. Фонетика болот деп ойлойм го дейм. Фонотекабы же фонетикабы? Фонетика болсо керек. Фонотекабы, фонетикабы? Фонетика? Фонетика эмне жөнүндө илим эле? Тебыштар. Значит, фонетика. Азаматсыз. Туура жооп бердиңиз. Албетте туура жооп бергендигиңиз үчүн сизге биздин өнөктөшүбүз Лидер Азия окуу борборунан бул белек сертификатын ыйгарабыз. Билимиңизге билим кошулсун. Учурда жүрүп жаткан курска барып окуп келсеңиз болот. Ал эми азыр айтыңызчы, деги эле учурда кайсы ырды тыңдап жатасыздар? Мына ушул учурдабы? Учурда мен эфирдик тизгинде эмесмин, ошон үчүн мен билбейм. Бул жакта көрсөтсө балким, кесиптешим ушул жак билсе керек деп ойлойм. Биздин телеканалдар ар дайым түрк сериалдарын которуп берип келебиз. Дал ошол түрк сериалдарын кыргызчага которуп үн берген кесиптештерим бул жерде олтурат. Алардын бири Абдыразаков, Нурсейит Кудайбердиев. Биз азыр сиздерге тест берели деп келдик. Албетте, үн коштоодо кандайдыр бир үнүңүздөрдү тесттерден өткөргөн болсоңуз, ал эми азыр сиз биздин телетесттен өтөсүз. Даярсызбы? Даярмын. Анда эмесе сизге суроо. 503 сериядан турган кыргыз мультфильми кандай аталат? Кыргыздар тарткан. А варианты Айдан, Б варианты Аю жана Маша, В варианты Керемет көч, Г варианты 5 тентек. 5 тентекте мен студент кезде үн коштогом да, бирок 5 тентектин саны анча жет. Бирок азыркы суроонун туура жообу? Керемет көч го дейм. Туура элеби? Кандай ойлоп атасыз? 100% керемет көч. 100% керемет көч. Мен азыр урматтуу телекөрүүчүлөр сиздерге туура жоопту айтардан мурун келиңиздер, үн кантип коштолот аз да болсо силерге көрсөтүп берейин. Буга чейин кимдердин үнүн коштоп келдиңиз? Буга чейин кайсы түрк сериалын которбой эле, кеминде 1ден 2ден 3 4кө чейин персонаждардын, каармандардын үнүн коштоп жүрдүм. Мына 7 дуан көргөн жеңил ой түрк сериалында Мирандын үнүн коштодум. Ал эми азыр Тагдырымдын оюну түрк сериалында Жамалдын үнүн коштоп атам. Так, мына жерден угулчу. Ансы да жинденген жин экен. Жок дегенде оозуңду жаап турчу дейт. Жок дегенде сен оозуңду жаап турчу дейт. Жок дегенде сен оозуңду жаап турчу. Азаматсыз, демек өнөрүңүз өркүндөй берсин. Жогоруда туурабы, туура эмеспи деп эки анча ойдо калдыңыз эле. Жообуңуз туура экендигин биз дал ушул өнөктөшүбүз Лидер Азия окуу борборунун сертификаты менен белгилейбиз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай сонун жагдай менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.